Бокс боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Азиянын жана дүйнөнүн бир нече жолку чемпиондорун тарбиялаган инсан Бейшен Сабатаров агай менен маектешели деп турабы. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз? Ассалам, жакшы. Сиздердин иштериңиздерде жакшылык болсо экен. Ассаламу алейкум. Маекти жакшы жаңылык менен баштайлы. Жакында эле Аман Туржумаев өспүрүмдөр арасында Азиянын чемпиону болду. Андан кийин көп өтпөй бир айдын ичинде дүйнөнүн чемпиону болду. Бул нерсе Кыргызстанда бокс бар экендигин, бокс тирүү экендигин далилдеди. Себеби дегенде акыркы жылдары мисалы Токио Олимпиадасына жолдомо албай калгандан кийин күйөрмандарда бир аз мындай суроо пайда болгондо кантип эле бизде ушул жок деген Олимпиадага катышкан боксчу жокпу деп бир аз маанай түшкөн болчу. Бирок мына Аман Туржумаевдин ийгиликтери кайрадан үмүт шамын жандырды. Дал ушул Аман Туржумаевга жөнүндө сөз кылалы. Дүйнө чемпиону болушуна көп жылдар талап кылды. Канча жыл чогуу машыктыңыздар жана дүйнө чемпиону болушуна кандай жолдорду басып өттү? Эми Амантур жөнүндө айтсак, Амантур өзү 2007 жылкы жигит. 16да азыр ушул тапта. Мындан 7 жыл, 8 жыл ушул КТРдин балдары стимул деген передача тартып, ушул Амантур анан дагы бир жигитибиз бар. Ошол экөө жөнүндө тартып кетти эле. Аллахтын буйругу экен. Бүгүн ошол бүгүнкү күнү быйыл 23-жылы ушул Астана шаарында өткөн октябрь айында, октябрдын 21-нен 3-үнө чейин, октябрдын 21-нен ноябрдын 3-үнө чейин Азия чемпионаты болду. Анда 4 бой менен ушул буйругу экен. Эмгегибиздин баягы үзүрүн көрө баштадык да. Азия чемпиону болду. Бул баягы биздин Кыргыздын эгемендүүлүгү эмес, ошол эле кыргыз спортунда, ушул бокс тармагында биринчи ушул өспүрүмдөр арасында Азия чемпиону болду. 4 бой утуп, финалда ушул казакстандык жигит тутту 4-чү боюн. Андан өтпөй эле бир ай, ровно бир айго 23-нөн тартып ноябрдын 4-декабрга чейин ушул Ереван шаарында, Арменияда ушул дүйнө чемпионаты болду. 58 өлкө катышты. Ошол 58 өлкөдөн Амантурдун весинде 28 киши болгон эле. Ошол 28 кишиден 5 бой менен дүйнө чемпиону жасөспүрүмдөр арасында болуп кайтты. Да ушул дүйнө чемпионаттарындагы эң оор атаандаш бул чейрек финалдагы орусиялык болду окшойт. Ошол орусиялык спортчу менен болгон беттеш тууралуу айтып кетсеңиз. Эми мындай да, биринчи бойду бизге баягы кыргызча айтканда чүчү кулак деп коет, жеребьевка. Оорураак болуп калды. Биринчи бойду эле биз өзбекстандык боксер менен туш келдик. Эми Өзбекстандын мушкерлери билесиздер, дүйнө рейтингде Казакстандан кийин эле экинчи болуп турушат. Олимпиада чемпиондору бар. Даже Бразилияда өткөндө 3 алтын, 2 күмүш, 2 биринчи да 7 медаль алып келишкен. Жаштар арасы молодежь деп коебуз. Ушуларда өтө күчтүү боксерлор бар. Аларда айта кетсек, мына чемпионатта, Өзбекстан чемпионаты 600-700 кишиге чейин кишилер ат салышат. Андан кийин ошол өзбекстандык боксерду уттук, жакшы артыкчылык менен уттук. Экинчи бой бизде германиялык болду. Бул бронзовый призер Европа өспүрүмдөр арасында. Аны менен ушундай бой болду. Анан бизде коркунуч пайда болду да, айта кетсек, баягы судейский бокс ушундай да, судья тармагынан да кетип калышы мүмкүн да, ошибкалар анан жеңишибиз кетип калышы мүмкүн. Аны уттук. Экинчи раундда баягы технический нокаут деп коет. Үчүнчү бой ушул бизге россиялык боксер туш келди. Андан мурун биз сен баягы алдын ала көрүп, даярданып, левша, правша деп коет, оң сол деп коет. Ушул кандай боксер экенин көрдүк. Левша баягы неординарный деп коет, баягы ыңгайсыз ыкмалары бар да. Ошого жараша биз ойлондук, кандай бир аз оорураак болду, бирок кандай десек болот. Бул жигитти дагы биз артыкчылык менен 4-1 эсебинде утуп алдык. 4-1 эмес, 5-0 болмок. Анан баягы стоп деген команда болгондон кийин россиялык мушкер Амантурду түртүп, Амантурга уруп ийди. Анан Амантур баягы реакция менен аны да түртүп ийди. Анан бир очкобуз кетип калып, 4-1 эсебинде утуп алдык. Ушул 5 бойдон оорураагы ушул орусиялык мушкер болду. Мен ойлойм да, өзү да ошентип ойлойт. Эми
4-1 эсебинде утуш бул өтө тоже артыкчылык менен утканга барабар да. Өзүңүз айткандай жана беттеш учурунда атаандашын түртүп жиберди. Бул бир аз эмоцияны алдырып койду окшойт. Ошол беттештен кийин гана кандай уруштуңузбу, кандай бир сөздөр болду ошол тууралуу? Бизде мындай да. Эгерде тең болуп калса, ошол нерсе дагы чечип кетиши мүмкүн болчу да. Бизде де мен мындан мурунку балдарда, мисалы үчүн Иорданияда ушул Дүйшөбаев Нуржигит деген окуучубуз баягы келгенде баягы бир аз кыйшайтып койгондо предупреждение алып боюбуз кетип калган четвертьфиналда. Ошо биз негизи эле биз мушкерлерди баягы өзүн рингде өзүн ошол ошо бойдо алып жүргөнүн үйрөтүшүбүз керек. Кайда болсо да кичпейил болуш керек, элегантный болуш керек. Спорттун немесин көргөзүш керек да, баягы спорттун маданиятын көргөзүшүбүз керек да. Анан эмоция калтырды биди, андан кийин сөз болду. Андай кылба дедик. Андан кийинки бойлорунда дагы ошондойлор болду, учурлар. Бирок Амантур өзүн баягы кармады. Орусча айтканда корректно алып чыгып, маданиятты алып, баягы андай замечанияларды алган жокпуз. Буга чейин да мына спорт каналы барып, Амантурду тартканда бүт кыргыз элин сүйүндүрөм деп айткан сөзү бар экен. Анда абдан эле кичинекей бир 9 жашта болсо керек. Ал ошол өзүнүн максатына жетти. Ошол мына биринчи келгенде Амантур кандай эле жана ушул жеңишке жетишине эмне себептер болду? Анын мүнөзүндөгү өзгөчөлүктөр эмнеде? Ошону айтып кетсеңиз. Мен эми ушул сиздердин учурдан пайдаланып ушул жерде иштеген Темирлан деген жигитибиз бар, Дайырбектер, мындан бир 8 жыл мурун ушул программа бар эле да, стимул деген. Ошол стимулду ошол буйрук менен Темирландардын, Дайырбектердин ушундай бизди сизге окшогон кыргыздын жигиттерин ушул КТРде иштеген. Ошондой программа менен тартышты эле. Ошол программада анда Амантур 24 килограмм болчу, 2 класста окуган, кичинекей бала эле. Анан ушул Амантурду, Данилди тартышып, бир сюжет болуп, элде да резонанс болгонда, ошол мен билсем эсимде ар кайсы жактан звонок этишип, Турциядан звонок этишип, эмне жардам керек деп акчаларын салышып, ушундай бир чоң баягы биздин ички дүйнөбүздү, биз жаңгыз эмес экенибизди, биздин артыбызда ушул телевидениеде болобу, кайсы тармакта болобу, биздин адамдар бар экен, бизге ушунчалык баягы көтөрүлгөндө биздин мүнөзүбүздү стимул деп коет азыр айтканда, ошол баягы көтөрүп, ошондо эми Аллахтын буйругу экен. Амантур биринчи залга киргенде ошондогу убакытта да бар. Мен орус бала экен деп, орусча сүйлөсөм, агай мен орусча билбеймин да деп ошондой бир учурлар болгондо, эми андан бери 8 жыл өттү. 8 жылда Амантур ошол кездеги 24 килограмм уулум азыр 52-54 килограмм болду. Эми убакыт өткөн сайын баланы тарбияладык, ар кайсы тараптан тарбияладык. Окуусу кандай окуйт, көчөдө кимдер менен жүрөт, классташтары менен кандай мамиледе, достору менен кандай мамиледе, даже үйүнө барып апасы менен кандай мамиледе. Бул бизде ички дүйнөсүн оңдоп, баскан турганын оңдоп, маданиятын оңдоп, биз баардык эле ошол залга келген жигиттер, кыздар бул чоң спортту багындыра алышпайт. Анан биз эмне кылып тарбиялашыбыз керек? Биз машыктыруучулар, мугалимдер, экинчи аталары, биз балдарды ар тараптан тарбиялашыбыз керек. Буйрук экен, мына 7 жылдан кийин ошол баланын биринчи жыйынтыктары чыга баштады деп мен айтсам болот. Эми дагы алдыдагы бул бала 16да эле, мен дагы бир кайталап кетем. Кудайым ден соолук берсе, Кудайым өмүр берсе, анан талыкпай эмгек кыла берсек, бул мен ойлойм өтө жакшы жетишкендикке жетишет го деген мен баягы үмүтүм бар, тилегибиз бар. Амантурдуку да, элдики да, биздин шаардын, биздин кыргыздын жигиттеринде үмүтү бар да. Мына быйыл Кудайым буйрса молодежько өттү, 54 килограмм бир вес өйдө көтөрдүк. Анан дагы ийгиликтерге жетише беребизго деген бизде чоң үмүттөр бар. Ошол берүүдө мына Данил аттуу дагы бир мушкер жөнүндө сөз болгон. Ошол мушкер жөнүндө азыр кайда, бокстан алыстап калдыбы, көрүнбөй калдыбы? Эми мындай да бизге окшош машыктыруучулар, эми бир сөз менен айтканда саяпкерлер бир аз көрө билиш керек. Келечегин биле билиш керек. Данил баягы баардык төптү келишкен, стандарт деп коебуз, колу да, кулу да, психологиясы дагы жетишкен бала болчу. Шартка ылайыктуу. Кийин ошол телевидениеден кийин ушул жаштар арасында
Сиреди Юниоров Кыргызстандын чемпиону болгон. Анан шартка байланыштуу эми Данил мындай да атасы өскөн жигит. Артында 4 бир тууганы турат. Анын ортосунда дагы бир карындашы ооруп калды. Көзү ооруп калды. Өзүлөр кичинекей квартирада турат. Анан шартка байланыштуу азыр Россияда иштеп жүрөт, үй бүлөсүн багып атат. Анан эми биз бардык баягы биз үй бүлөсүн да карашыбыз керек да. Биз баягы ага жолтоо болбой, ошол ишин алдыга алып кетүүгө биз ылайык таптык да. Анан эми дагы эле 18-19да өзү өткөндө эле жакында келип кетти. Ушул анча-мынча баягы келип айтып түшүндүрүп, мына аякта может быть Кудайдын буйругу бардыр, может дагы машыгып дагы жетишкендикке жетишебизге деген үмүт бар да. Боксту таштаган жок, аякта да катышып жүрөт. Шарт боюнча. Эми агай өзүңүз жөнүндө кеп калсак, өзүңүздүн балалык чагыңыз кайсы жакта өттү эле? Кичинекей кезде бокска кантип кызыгуу пайда болду эле? Ошол тууралуу. Мен эми мындай да кичинекейимде эле мен өзүм Ак Суу районунда Керге Таш деген айылда өскөм. Бизде ал кезде совет учурунда айылда секция эмес эчтеке жок, жыты да жок. Анан мен чуркап, эртең менен туруп, биз 9 бир тууганбыз. 9 бир туугандын ортончусумун. Анан эртең менен мен ушул ойлойм да, апам эртең менен уйду коштурат да. Туруп алып 6:30дарда туруп алып чуркап, ушул бизде жакын айыл бар, Саргамыш деген. Ошо айылга чейин чуркап барып, кайра келип, ушул Алланын буйругу болуш керек. Ушул чуркаганда абдан жакшы көрөм, гимнастика жасап, анан ушул ынтазар болчумун да. Анан жанакы мексиканец деген бир кичинекей брошюра чыкты эле илгери. Ошону окуп, ушундай алдыга койгон баягы мындай деп койгон үмүт, баягы ошондой үмүттөр менен чоңойдук биз. Совет учурунда жакшы эле. Андан кийин окууну бүтүп келип, биз ал жылдары 10-эле класс окучубуз. 10-классты бүтүп келип, ушул окууга тапшырдым, авиационныйга өтпөй калдык. Анан буйрук экен, көп кишилер себепкер болду. Ушул биздин эжемдин, тайэжемдин үйүнө туруп калдык. Анан ошондо бир байкелер ушул бокс секциясына алып барып, ошондо 17 жашар бала болсом керек. 17 жашар, 17-18 жашар. Анан секцияга катышып, менин биринчи машыктыруучум Виктор Михайлович Хлызов деген жигит болгон, физкультура институтта сабак берген. Юрий Константинович Чижов деген агайлар болгон. Анан 1 жылдын тегерегинде катышып, анан армияга кетүүгө туура келди. Ар бир жигит сунушту этиш керек. Армияда да катышып жүрдүм. Армиядан келип, подкурска тапшырып физкультурныйдын. Анан физкультурный 4 жыл бүтүп эле, ушул өзүбүздүн кайра өзүбүздүн көлгө барып, Каракол шаарында, мына билсем ошо 40 жылдын жүзү болду болуш керек. Эмгек кылып келе жатам. Анын ичинде бул талыкпаган эмгек. Адамдын алдыга койгон максаты, адамдын алдыга койгон баягы алдыдагы пландары деп койсом болот. Буйрук экен, ушул кыргыз элинде мына азыр биздин департаментти башкарып келе жатат спортту Айбек Абдумомунов. 2004-жылы ушул биз дагы жаштар арасында дүйнө чемпиону болдук элек. Ошол эле жылы Азия чемпионатында чоңдор арасында Филиппин өлкөсүндө анда да 5 бой өткөрүп, ушул Азия күмүш медаль алып келди эле. Мына ровно 19 жыл өтүптүр. Анан эми буйрук экен, дагы экинчи дүйнө чемпионун тарбияладык. Анан дагы тилек кылабыз, 3-чү, 4-чү, 5-чи ошентип кете берсе болот эле. Олимпиада оюндарына лицензия алсак деген ой бар. Дүйнө жүзүндө ушул профессионалдар арасын утсак деген ой бар. Анан баягы убакытта учкан куш зымырап өтүп келе жатат. 60-тын кырынан өттүк. Дагы эле ошол алдыга койгон максат, тилектер бар. Албетте тилектериңизге орундалышына тилектешпиз. Анан өзүңүз кесипкөй боксчу болууга эмне тоскоолдук болуп калды? Ошол учурда өзүңүз дагы мындай ички чемпионаттарга катышып, ийгилик жаратып, андан ары дүйнөнү багындырууга эмне жетишсиз болду? Ал кезде бизде союз болчу. Мына биз айта кетсек, ошол эле Орузбек Назаров, Нурлан Абдыкалыков, Гришковец, Корнявка. Эми мен бери жагын айтканда, ушул ал кезде өтө оор болчу. Ал кезде СС Динамо обществолор аркылуу, эмелер аркылуу катышып гана анан бирок мен талыкпай. Элдер бир жолу кылса, мен 2 жолу кылчумун. Агайым таң кала берчи.
Sen kандай? Men ойлосом, тамак аш баары төп келиш керек экен да. Биз чай менен эле студент болсок 40 сом стипендия алсак, кайдагы? Анан чай менен эле талыкпай ошол кезде мен айта кетсем болот. 2 жолу полуфиналга чыкты Кыргызстандын чемпионатында. Азыр деле мен досторум бар, тааныштар билет. Ушул баягы элдер 1 жолу кылса, мен 2 жолу кылып, сабакты да калтырбай, командир группа болчумун. Эмгек кылып, чоң жетишкендикке жетише алган жокпуз. Мастер спорт боло алган жокпуз. Дагы 1 жыл, жарым жыл калганда эми окууну бүтүүгө туура келди. Биякта жашаганга жер жок. Анан барып калдык. Баягы мен айтсам болот, биз орто чендеги боксер болдук десек болот. Өзүбүздүн башыбыздан рингте кандай алып жүрүү, кандай сезимдер болот, анын баарын сезип, мен ойлосом бир 60-70 бой өткөрдүм. Кыргызстанда кайсы мелдеш болсо, жакын Казакстанда кайсы мелдештер болсо, барууга туура келчи. Анан сборный командада 1 жыл, 2 жыл эле жүрдүк. Ал убакта Клим Васильевич Чо деген бар эле. Анан ал убакта бизде конкуренция өтө жогору эле. Советтер Союзу үчүн. Эми баягы убакыт, анан возможность болгон жок да. Мына Айбек Абдымомунов жөнүндө сөз кылып калдык. 2004 Олимпиада оюндарына катышты. Ошол шакиртиңиз тууралуу Олимпиада оюндарына кантип катышып калды? Айбек мырзанын жаштар арасында дүйнө чемпиону болгондугу жөнүндө. Эми Айбек жөнүндө дагы баягы мындай да китеп жазса да болот. Себеп Айбек мага эле ушундай 6-класста келген, 6-5 класста келген. Бир көзү көк, сары, тырышкан бала. Анан келип Кыргызстанды утуп алды жаштар арасынан. Анан жок, уткан жок. Жакшы бир мелдеш тутту, эсимде жок. Анан күндөрдүн биринде эле баягы бала эсимде калган да, ушул баладан бирдеме чыгат го деген ой болуп пайда болуп, анан жагып калды. Сологой, оң кол болчу, правша. Мен сологой кылып койдум. Мен мушкерлердин көбү сологойлор, Абдубамын, Амантур оң. Анан эле бир күндөрү карасам эле жок. Менин бир окуучуларым, кошуна инилерим алып келди, анан сурап калдым. Баягы бала кайда? Сары бала десем, айтып калышты, ал борьбага кетип калды деди. Анан мен ушундай адаммын да, борьбага бардым, борьба секциясына. Анан Халдар Ахмедович деген тренер бар эле, биз ушу Грек-Римден. Барсам, баягы бала жүрөт, 3 ай болуп калыптыр уже. Катышып аяктан да турнир утуп алыптыр. Анан мен айттым, Халдар Ахмедович, мен бул жигитти алып кетем. Мына мени да Айбекти эле калп айттырбас керек. Анан ушул жигитти алып кетем. Мындан мен бир жакшы мушкер чыгарам десем эле, күлүп эле, доспуз да, бешенем өзүң билесиң деди, алып кеттим, үйүнө түз эле бардык. Атасы, энеси экөөтө мугалим Некрасов мектебинде, Бурул эжем менен Тынчылык абам тааныштык. Анан ошондо айтылган бир сөз бар эле, бир сөз бар да, пенденин оозунда, Алланын кулагында деп. Анан мен айтып калдым, могу жигиттен мен дүйнө чемпиону чыгарам. Десем эле алар күлүшүп эле, буйрук болор деп, анан ошол күндөн баштап эне атасы менен контакт иштеште баштадык. Анан чыкай, ошол ойлосом, Айбек ошондо 27 ушундай килограмм болчу. Анан ошондон кийин Айбек экөөбүз 12 жыл чогуу жүрдүк. Айбек көп турнирлерди утту, Кыргызстанды 4 жолу утту, Центральный Азияда утту. Анан ушул отборочный турнирден баягы жолдор бар да, ушундай 16 жашында эле спорт чебери болгон, 16-дан 17-ге караганда. Анан шартка байланыштуу. Айбек Залкар Головкиндей болбосо да, ошонун тегерегиндеги профессионал чыкмак. Олимпиаданы багындырмак. Анан ден соолугуна байланыштуу Айбек ушул спортту таштоого туура келди. Акыркы 2007-жылы дүйнө чемпионаты Чикаго шаарына бардык. Ломаченко ошондо күмүш медаль алып калды эле. Головкиндер катышып жүргөн. Анан Олимпиадада биз ал кезде айта кетсек болот, бизде Анвар Чаудури деген президентибиз болор эле, пакистандык. Жеребевке Чучугулак ошондой түш келип калды Олимпиадада. Биринчи олимпиец Айбек, көлдөн чыккан. Анан тиги түш келип калды, ошол пакистандык боксер. Бирок пакистандык эмес. Ал өзү ушул, мен ойлойм, кубалык болуш керек. Ошондой сөздөр Пакистандын атынан Анвар Чаудури турганда, президентибиз турганда. Анан аны деле уттук биз. Мына мен калп айтпашым керек Алланын алдында. Бойлор бар бизде. Уттук, бирок
шартка жараша бизде коррупция да. Бизде ушул бокста ушул коррупция келатат. Эчтеке доказать этелбей калат. Бизге караганда мисалы үчүн Байырбаныкы жакшыраак. Жанакы чучугулак эмесин ыргытып ийишет. Change анысын ыргытып ийет, анан токтотуп коет, кайра пересмотр болот. Бизде андай жок. Бизде көбүнчүн биз доказать эте албай калабыз да. Анан таштоого туура келди, өспүрүмдөрдүн дүйнө чемпиону болду. Азияда күмүш медаль алды чоңдор арасында. Андан кийин машыктыруучу болуп эмгектенди. Мына азыр Кудайдын буйругу экен, департаментте иштеп атат. Мен ага да айтып атам, жакшы иштеп бергин, кыргыз спортунун өсүшүнө салымыңды кошкун деген ушундай жагдайлар пайда болуп, мына ошондой болуп калды. Ошо Олимпиада оюндарына чогуу бардыңыз беле же беттешти сыналгы аркылуу көрдүңүзбү? Каяктан көрдүңүз эле? Олимпиадалык оюндарга 2004-жылы Афинага биз Сейитбек Кулмашев агай экөөбүз алып бардык. Эми баягы кандай десем болот, Таласбаев, Асылбек Таласбаев экөөнү алып бардык. Мен жогоруда айтпадымбы, бойдуттук. Мына ошондо эле андан мурун Азия чемпионатында ушул финалга чыгып Султанов деген. Ошол Олимпиадада коло медаль тутту. Азия чемпиону, дүйнө чемпиону болгон жигит. Ошонун тренери Размахов Сашка деген жигит келе жатып жолдун ар жагында, бер жагында экөөбүз келатып, анан мага басып келип айтты. Экөө финалда кездешкен да, чемпионат Азияда, Филиппин өлкөсүндө. Бейшен бизге повезло деп айтты да. Анан Сашка эмне болду десем, сенин балаң менен түш келген жокпуз. Балаң Кудай буйрса жакшынакай жетишкендикке жетишет деп. Мен жана дагы жогоруда айттым, анан пакистандык боксер менен түш келдик. Бой кетип калды. Ошондой экен да, бизде олимпийский баягы эме да. Жол. Уттурдуң кеттиң. Мына бокс ошо коррупцияга аралашкан деген жүйө менен акыркы жылдары жадалса боксту Олимпиада оюндарына алып салуу боюнча да көптөгөн сөздөр болду. Бирок азырынча ал нерсе ишке аша элек, бирок ошентсе дагы болсо коррупция бар. Сиздин оюңузча учурда деле ушул коррупция өнүгүүдөбү? Көпчүлүк учурда мына кыргыз мушкерлерин артка тартып койгон учурлар дагы кезигелет. Буга кандай баа бересиз? Же акырындап чечилип келе жатабы бул маселе? Мен эми кандай десем болот? Азыр бокс экиге бөлүнүп калды. ИБА деп коет, Умар Кремлев башкарып атат, анан АИБА мурунку. Бул коррупцияны ушул Умар Кремлев деген жигитибиз ошо жоготуп, токтотуп, судьяларды да алмаштырып, мисалы үчүн чемпионат Азия, чемпионат Азия болсо, Европанын судьялары келет, Европа болсо Азиянын судьялары барат, ошондой жагдайлар болуп атат. Бирок муну токтотуш өтө кыйын. Себеп, мына жогоруда жакында эле быйылкы Азиялык оюндарда биздин 3 мушкер жеңишибиз кетип калды. Мына 63 килограммыбыз, 57 килограммыбыз мына Мунар уулубуз. Менин уулум ошол Дүйшөбаев Нуржигит. Бойлор кетип калды. Аны үчүн кандай кылыш керек? Аны үчүн бир баш жогору болуш керек. Бир баш жогору болуш үчүн көп жагдайлар керек. Ошол эле фармакологиясы, ошол эле врач жагынан, ошол эле апкатка, ошол жагынан эле көп жагдайлар келет. Бирок ошого карабай, биздин балдар аракет кылып атышат. Бизде уучубуз кур эмес. Мына быйыл жакшы жылдардан болсо деп айтсам болот. Мунар жигитибиз дүйнө чемпионатында коло медаль алды. Амантурубуз өспүрүмдөр арасында чемпион болду. Дагы ушул жакшы жетишкендер, жакшы чоң турнирлер, класс А деген турнирлер бар. Аларды утуп келатышат. Эми илгери үмүт, анан талыкпой эмгек. Может быть, ушул Кудайым буйрса быйыл лицензия алып калсак деген биздин команданын, курама команданын да машыктыруучулар аракет кылып атат. Федерациябыз аракет кылып атабыз, өкмөтүбүз аракет кылып атат. Лицензия болот го деген ойдобуз. Токио Олимпиадасына эмне себептен лицензия ала албай калды деп ойлойсуз? Жана учурда мына Азия оюндарында дагы лицензиялар ойнотулган да, бирок тилекке каршы бир дагы мушкерибиз ала албай калды. Алдыда эми дүйнөлүк рейтингдик турнирлер бар, бирок дүйнөдө дүйнөлүк деңгээлде алыш бул ал дагы оор да. Анан быйыл ала алабы, ала алса кимдерде мүмкүнчүлүк бар? Эми муну баягы лотерея ойноткондой эле жери оор да. Чучугулак кандай түш келет, бул биринчиден. Анан биздин эми айткандан деле болбойт. 3-4 менин оюмда 3-4 мушкердин шарты, возможности бар да. Эми кандай десек болот, бул оор нерсе. Себеп бул олимпиадалык вид спорт. Бизде жогоруда айтпадымбы? Жеребьевка, жанакы судейский жагынан,
Ушундай жагдайлар көп да, бирок өтө популярный. Мына биз билбеген, мен жакында эле айта кетсем, ошол Африка өлкөсү, ушул бүт континенттерден бокс спорту өнүктү. Ар бир жерде. Даже баягы ойлойсуң, муну утуп алам, утат деген мааниде барасың, бирок өтө оор болот да. Бирок илгери үмүт, аракет, иштермандык, туура подводка, туура жана фармакология, бардык жагдайлар келет да. Үмүт бар, үмүтүбүз бар. Мен мен элеттик тиги эмедем да. Борбордо эмесмин. Балдар бар. Ойлойбуз, курама командаларга мен жардам берип келем. Мына Данияр, Улан, асы балдар бар, биздин курама команданы машыктырган. Үмүтүбүз бар. Эми Токио Олимпиадасы жөнүндө айта кетсеңиз. Токио Олимпиадасы. Азат Үсеналиев андан кийин бир аз таарыныч иретин айтканда, федерациядан бир аз шалакылык кетип калды. Негизи жолдомо алса болот эле. Мен утуп жүргөн балдар дагы мына ошо Олимпиадага барды депчи. Федерациядан бир аз ката кетти деп ойлойсузбу? Мен ойлойм, ушул Токио Олимпиадасында кандай. Ошо ал кезде бизде рейтинг деп койчу. Ошол Азат Үсеналиев биздин уулубуз рейтингде баягы очколорун топтогон. Эми мен айта албайм, ушул федерация деп. Ошол эле Филиппин өлкөсүнүн мушкери барды. Ошол Азаттын ордунда анын рейтинги кичирээк болчу. Эми бул жерде дагы бир жолу айтам. Биздин жанакы азиялык, ошол эле Азияда боло ошол тетиги уюмдарда биздин адамдар болуш керек. Биздин адамдар болбосо оорчулук болот. Ошол эле казактар, ошол эле өзбектер, ошол эле Индия, ошол эле Филиппин, ошол эле Таиланд, Кытай, алардын адамдары бар. Аны үчүн менин оюм, мен жеке машыктыруучу жөнүндө ойлойм да, бизге шартты кылып туруп Азия чемпионаттарын өтүшүбүз керек. Эми дүйнө чемпионатын айта албайм, Азия чемпионаттарын жаштар арасынан, өспүрүмдөр арасынан ошол кухняга биздин жигиттер, биздин судьялар кириш керек. Биздин судьяларыбыз деле бар. Мына 2-3 судьябыз ушул эл аралык мелдештерди обслуживать этет. Мына кызыбыз бар. Анан ушуларды кийирип, анан ошол баягы кухняга жакындап кирип, биздин адамдар болмоюнча бизге өтө оор болот. Жана сиз айткан Токио Олимпиадасында да ошондой болуп калды. Жолдомо айтып атпаймынбы? Тиги Азат Үсеналиевдин очкосу келген, ошол эле Филиппиндик адамдар бар ошол кухняда. Анан ошондой жол менен кетип калды. Ошондуктан бизге Токио Олимпиадасына биз катышганга мүмкүнчүлүк ала албай калдык. Учурда бокс федерациясынын ишине кандай баа бересиз? Мисалы, акыркы жылдарда бир жылыш бар деп айтсак болот. Ошол эле Кыргызстан чемпионаты, буга чейин Кыргызстан чемпионатында келбей да калган болчу адамдар. Акыркы 2 жылда жакшы бир шарт менен финалдык беттештерди уюштуруу деңгээли өстү. Мына Шопоков жаркын элесине арналган турнирдагы жогорку деңгээлде өтүп, акчалай сыйлыктар коюлду. Негизи федерациянын ишине кандай баа бересиз? Эми мындай деп коесок болот. Бизде жылыш бар. Жылыш болуп да келген. Мына ошол айта кетсек, мына биз өткөндө Таиландка кетип атканда Камчыбек Кыдыршаевич вице-президент, Үмбет Токтаралиевич, ошол биздин жигиттер бар да. Ошондо деле биздин команданы Таиландка кетип атканда U22 деп коет. Баарыбызды чогултуп, бизге кандай жагдай, кандай мүчүлүштүктөр бар, кандай сбордо эмнелер болуп атат деп бизге $500 ар бирибизге берип бардык. Мына Кудайга шүгүр, Таиландда уучубуз куру келген жок. Медалдарды алып келдик. Чемпиондор болгон жок. Жанакы эле судейский коллегиядан мен да айтып атпайм сизге. Ошондой мүчүлүштүктөр болду, медалдар келди. Андан кийин Азиялык оюндарга да ошондой болду. Ошол эле Камчыбек Кыдыршаевич бизди баарыбызды алып келип чогултуп, өзүнүн тыйынын берип, жолдомого ыраазычылыгын билдирди. Мына айтам, Азиялык оюндарда биздин 3 мушкерибиз жеңишибиз кетип калды. Жанакы эле мен жогоруда айтылган жагдайга жараша кухняда биздин адамдар болуш керек. Биздин адамдар жанакындай кандай чыгыштын жолдору менин өзүм жеке оюм. Ушул Азия чемпионаттарын өтүшүбүз керек. Ошондой чоң турнирлерде өтүшүбүз керек. Мына Умар Кремлев деген биздин президент ИБАнын. Ал киши көп салымын кошуп келет жетат. Жана өзүңүз айткандай Шопох турниринде балдарга $1,5 чейин биринчи местага берилди, экинчи местага берилди, үчүнчү местага берилди. Ушундай жагдайлар бар, жылыш бар.
жылыш бар. Мына азыр биз үмүттөбүз. Мына Амантур утуп келди. Серебро алган балдарыбыз бар. Анан ушул федерация жактан дагы бизге бир жакшы көз караш кылып, ушул балдарга бир мүмкүнчүлүк түзүп берет деген ойдобуз. Эми федерациянын жетекчилерине да кайрылат элем. Ушул менин оюмда ушул федерацияда канча вице-президенттер болсо, ушулар бөлүп алышса, мисалы үчүн 2 адам юнушаны тейлесе, 2 адам өспүрүмдөрдү тейлесе, 2 жогорулуп туруп ар биринин өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша баягы каражаттарды бөлүп берсе, бизде болгон үй болот жетишкендиктер. Эми мына өзүңүздүн Караколдо Тагай би деген спорт клубуңуз бар, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Мен эми Тагай би деген клуб жөнүндө мындан көп жыл мурун түзгөм. Жагдайга, шартка жараша мен машыктырып аткан зал илгерки Ленин мектебинин жарымы. Муниципалдык эмеге карайт, шаарга карайт. Биз ошол жерде машыктырабыз. Залыбыз бүгүнкү күндүн талабына ылайык баардык жактан төп келишкен зал. Бүт бар. Ошонун экинчи эле жарымы бар, Минобразованияга карайт экен. Ошол мына мен рахматымды айтып кетсем болот. Ошол эле Камчыбек Кыдыршайычке, ошол эле Алмаз деген жигитибиз Кабминде Акунжановичке, ошол мына Үмбөт Токторалиевичке рахматымды айтсам болот. Ошол залды булар азыр аракет кылып атат. Бизге клубка чыгарып берсе, анан клубтан ошол биз ошол жана балдар жаткан гостиница тибинде жасасак, оңдосок, спонсорлорду таап оңдосок, ушул мисажы мен айта кетсем болот. Каракол шаары 1800, 1700 деңиз деңгээлинен бийиктикте турат. Мен ушул 2 жолку создуктун депутатымын, көзүм жетип турат. Ошондой интернат, клуб кылып алсак, балдар жатса, өз убагында тамагын ичсе, өз убагында машыктырса, өз убагында аларды карасак, жаттың, турдуң, бүт ушундай жагдайлардын баарын карасак, сонун болот эле. Ушул биздин дайыр жол Алмаз Акунжановичке, ушул билим берүү министрлиги Кендирбаева карындашыбызга рахматыбызды айтсак болот. Ошолор азыр ушул чечип берген тат, ушул стадия аз калды. Анан Гор кеңештин биздин кеңештин аткаруу бийлигин ушулар баары чогулуп туруп ушул клубка чыгарып берсе, биз ошондон клуб түзүп, анан балдарды жаткызып, аз-аздан ар бир дубанда ошондой болуш керек. Себеп 10-дон 15-тен болсо ошондо конкуренция да болот. Балдарды ана ошондон биздин жеңиштер, желектер көтөрүлө берет. Айта кетчик нерсе, мен өзүм как инсан катары ушул максатым бар да, ушул бул жалган дүйнөдө ошондой из калтырсам, балдарды чыгарсам, анан кийин баягы биринчи мугалимдин баккан тамы, салган тамы, сайган тиги багы дегендей издерди калтырсам, арман жок. Значит, бул дүйнөдө бекер жашаган болот элек. Ошол спорт клубда азыркы учурда канча адам жатып машыкса болот деген пландар бар? Болжолдуу түрдө канча адам? Менин оюмда 20-дан 25-ке чейин. Эми шартка ылайыктуу. Кыргыз элинде 9, 10, 12 балага чейин багып келген да биздин аталарыбыз. Мен деле ошол оюм бар. Баягы мүмкүнчүлүккө жараша. Мен бул баягы спонсор, дотация деп коюп чуркайбыз да. Менин оюмда 15-ке жакын, 20-га жакын бала жаткызып, аларды багыш керек да, тамагын караш керек, бардык шарттарын түзүп бериш керек. Эгер андан да жакшы болсо 20-25. Ошондо ийгиликтери болот. Анан жанакы биздин көл болобу Кошо Кыргызстан боюнча бизде сонун жигиттер бар. Баягы шарттары жок, атасы жок, ушундай бир талантлуу балдары бар. Ошолорду көрө билип, кыдырып, ошолорду эметип, мына Кытайда айта кетсек болот, 10.000-ге жакын спорт интернаттар бар. Мына биздин Чаңгызы спорт интернатыбыз бар, 300-ге жакын, 400-ге канчага жакын мен билбейт экем. Балдары бар. Мына барбанын өнүгүшүнө чоң салым кошуп атышпайбы? Көпчүлүк алар баретсиздер. Мына биздин бокста да уже өнүгүү бар интернатта. Тамагын берсең, карасаң, анан эметсен ошондо Аллах да берет да, и балдар да берет результат. Эми мына буга чейин сиздин шакирттериңиз тууралуу сөз кылдык. Ошол эле Амантур Жумаев, Айбек Абдымомунов, андан башка шакирттериңиз тууралуу айтсаңыз. Дагы кайсыл шакирттериңиздер эл аралык аренада же Кыргызстан чемпионаттарында ийгилик жаратып келе жатат? Жеке
Менин оюмда менин өзүмдүн уулум жанымда. Ушул Адилет Сабатаров уулум 2007 жылы Камчыбек Кыдыршаевич президент федерация болчу. Менден суранып, ушул борборго келип, мен баягы улук машыктыруучу болуп эмгек кылдым. 3 жылга жакын ошол Айбек бияка көчүп келди эле. Анан Кыдыршаевич билет жакшы. Анан залды таштаганга киши жок. Анан менин уулум ошондо студент болчу, анан машыктыруучу болуп, менин жанымда азыр колума кол, бутума бут болуп келе жатат. Ошол эле Дүйшөбаев, ошол эле Пучнин, ошол эле Ислам Төрөбаев, ошол эле Амантур, ушул уулум экөөбүз уулумдун тапкан жигиттерден болот. Чогуу эмгектенип, ушул результаттар көргөзүп келатабыз. Эми жанакы шакирттер жөнүндө. Азыр сборный командада бизде балдар бар. Ошол Нуржигит Дүйшөбаев, Ислам Төрөбаев Азия чемпионатында коло медаль алган. Мына тиги Дүйшөбаев ушул международный толтурду, чоң мелдештерди утуп келатат. Мына Азия чемпионатында дагы медаль кетип калды. Дүйнө чемпионатында да 4-чү месте алды. Азиялык оюндарда 4-чү месте алды. Ушундай балдар бар, учубуз кур эмес. Анан залдан кичинекей 24, 26, 28 килограммга чейин бизди кызыктырган, бизди үмүттөндүргөн балдарыбыз бар, учубуз кур эмес. Иштеген адамга балдар боло берет. Анан жанакындай шарттарды түзсөк, бизге батыраак өсүшкө, батыраак результатты көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк болот эле да. Анан мына Амантур Жумаев келечекте ошол Геннадий Головкиндей боло алат деген дагы сөздөрдү айткан экенсиз. Негизинен ушул Геннадий менен дагы мына чогуу түшкөн сүрөттөрүңүз, ал менен дагы тааныш экениңизди билебиз, ошол жөнүндө. Эми Гена бул өзү ак сөөк, кыйын жигит. Алланын буйругу экен, ошол Олимпиадада жана Талазбаев менен Айбекти алып бардык деп атпайбызбы? Ошондо Олимпиадада 1 айга жакын машыктык. Андан мурун сборлордо казактын сборной менен катышканбыз. Мен Генаны жакын билем. Ушул мен Айбегим менен да ушул баягы достчулук жагдайлары бар. Анан ушул Генаны мен көрчүмүн. Гена мындай карасаң, мындай эле жигит, рингке чыкканда өзүңүздөр билесиздер кандай мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошондой жигиттер эмне үчүн биз тарбияласак болбойт. Мына мен айта кетсем болот, Алланын буйругу экен. Менде Баткенден Акжол Сулайманбек уулун билесиздер. Ушул кесипкөйлөр арасында Азиянын 3-4 жолку чемпиону. Ал жигитти да алып келип үйгө жаткырып, 4 жыл үйдө жатып, менде машык деле, мастер спорт толтурган. Анан Азиялык оюндарга катышты, анан кесипкөй жагына ооп кетти. Мына эмне үчүн тарбияласак болбойт. Бизде Генадан да өскөн балдарды чыгарсак болот. Биздин эл ушул бокска, борьбага, единоборствого жакыныраак калкпыз да. Чыгарсак болот. Антин үчүн иштеш керек. Жанакындай жагдайлар жардам болсо, тамак ашы, фармакологиясы, үй жайы, тияк бияк баары төп келишсе, чыгарсак болот. Бул иштесек болот. Бул эми баары адамдын колунда да. Бир гана Алладан сураныш керек, түз жүрүш керек, туурадан болуш керек, ыйманы болуш керек, авири болуш керек, эмгекчил болуш керек, так болуш керек. Ошондо Аллахым да берет бардык мүмкүнчүлүктү. Дмитрий Бивол жөнүндө дагы сөз кылбасак болбос. Мына Токмоктон чыккан мушкер кече жакын эле кайрадан өзүнүн чемпиондук титулун коргоду. Ысык көлдө акыркы жылдарда Ысык көлдө эле машыгуу жыйындарын өткөрүп жатат. Мына акыркы беттешинде Эркин Адылбек уулу анын командасында болуп негизги спарринг партнеру болгон экен. Дмитрий Бивол жөнүндө. Эми Дима жөнүндө айтсак болот. Биз сыймыктанабыз. Ушул дүйнө жүзүндө ушундай атагы чыккан бала, биздин бала экенин, 12-13 жашына чейин бизде Шарапов деген тренер болгон, ошол жигиттин учениги. Ал киши ушул Россияга көчүп кеткен, андан кийин да ал киши Европа чемпионун чыгарды жаштар арасында. Эми Димага да рахматыбызды айтсак болот. Өткөндө ушул Азия оюндары, чемпионат мирден кийин ушул балдарды чогултуп алып, өзүнүн анча-мынча тыйындарын берип, биздин балдарга баягы алдыга койгон жетишине максатында бир чоң маяк, желек болду десек болот. Мына азыр деле ушул бизде жүрөт, ошол жана биздин улук машыктыруучубуз Данияр менен жакшынакай чоң оюшкан экен. Данияр бир аз улуураак, бирок Дима да биздин балдарга ушунчалык кандай десем болот, бүгүнкү күндүн сөзү менен айтканда ушул жакшы көргөзүшү да, ошондой жакшы көргөзгүч балдар ошол Димага карап өсүшөт. А Диманын мен мындай жеке машыктыруучу катары айтсам, баскан турганы
тарбиясы бут өтө балдарга үлгү болчу адам да. Анан бизге да анча-мынча жардам берип келет. Биз ушул Димага да азыр дагы ушул абсолюттун чемпион болушуна биз тилектешпиз, биздин эл. Анан биздин желек менен мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Боксер из Кыргызстана десек бул сөз өзү эле эмнеге жатат. Значит, биздин кыргыз элин дүйнө жүзүнө көргөзүп атат. Ушундай биздин Кыргыздан чыккан боксер экен. Биз билебиз эми шартка жараша көчүп кетишкен, бирок кыргыз элин унутпай, дагы эле бизге келип, бизге дагы жардам берип, ушул жакта даярданып атканы балдарга чоң үлгү. Эми негизинен кесипкөй бокста акыркы жылдар ошо Орозбек Назаров, андан кийин дагы бир нече биздин мушкерлерибиз чыккан. Бирок акыркы жылдарда ушул кесипкөй бокста эмнегедир жок болуп жатат да. Кандай ойлойсуз? Эмне себептен? Ошол эле мисалы Азат Усеналиев, андан кийин Өмүрбек Малабеков дегендер бар болчу. Андан ары ошол карьерасын улантып, кесипкөй бокста эмнеге өздөрүнүн күчүн сынаган жок. Келечекте ошол кесипкөй бокстан дагы биз кыргыз мушкерлерин көрө алабызбы жакын арада? Биз мына жакында эле ушул кесипкөйлөр арасында өзүбүздүн федерация түзүлдү. Анан мен ушул үмүттөмүн, ошол федерация иштейт го депчи. Булар мындай да чыгып келе жаткан мушкерлерди дагы алдыга сүрөп, мисалы үчүн мына биздер ошол Ислам Төрөбаев менен ушул Өзбекстандын жанакы федерациясы бар кесипкөйлөрдүн. Ошолорго да бой өткөрүп келгенбиз. Бизде да чыгарса болот. Биз аны үчүн федерацияны түзүп, ошол уюмду пайда кылып, анан акырын бизден ушул чыккан баягы Азияда, дүйнө чемпионаттарында медаль алган балдарды дагы алдыга түрткү болушуна, ушунда уюмдун пайда болушу, анан алардын менеджер деп коет, пресситтер, промоутерлери бар. Ошолор иштерди алып барса, биздин балдарга дагы үлгү болот. Баягы чоң спорттон кийин. Мисалы үчүн мен ойлойм да, кесипкөйлөрдүн арасында, профессионалдар арасына чыгыш үчүн кандай болуш керек? Бери айтканда эле Азия чемпиону болуш керек. Дүйнө чемпионатындарда медалды утуш керек. Азиялык олимпиададагы медаль болуш керек. Анан ошондо ар карай алардын ар карай дагы кетишине салым кошот да. Биз биринчи ошондой балдарды тарбиялап, ошол менен эле бирге мына Пакияны айтсак болот. Билесиздер, 14-15 жашында кесипкөйлөр болуп кеткен, чыгып кетти. Мына ошол эле жанакы япониялык мушкер бар. Өтө атактуу. Биз ушул кесипкөйдү да параллельно алып барышыбыз керек да. Анан жана биз айткан уюм жанталашып, промоутерский компания түзүп, баягы анда капчыктары болуш керек, бойлорду өткөрүшүбүз керек. Мына биз айта кетсек болот, сиз жакшы суроо бердиңиз. Бизде ошол көлдүн жээгинде өткөрсөк болот бойлорду. Ошол эле биздин балдар 4-6 раунддук бойлорду ушул тияк менен согласовать этип, алардын жана өзүлөрүнүн уюмдары бар да, ошолор менен согласовать этип бойлорду өткөрүшүбүз керек. Ошол эле биздин балдар азыркы эле сборныйда, курам командада жүргөн балдарды 4 раунддук, 6 раунддук, 8 раунддук бойлорду баягы шартына жараша өткөрүп, анан биз баягы реклама кылышыбыз керек, популяризация жасашыбыз керек. Ошондо гана кесипкөйлөр өнүгөт бизде. Эми маектин айында алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшсөңүз. Жеке машыктыруучу катары жалпы эле ошол шакирттериңиздин кандай максаттары бар, аны менен дагы бөлүшүп кетсеңиз. Эми биринчи план. Мен жана айтып кетпедим сизге. Дүйшөбаев деген ученикибиз бар. Ушул 51 килограммда азаттан кийинки келаткан мушкер. Бизге азыр колдон келишинче, мен өзүмдүн лично колдон келишинче жардам беришибиз керек курама командага да, ошонун ичинде ушул Дүйшөбаевка. Баягы ыкмаларын такташыбыз керек, вестерин карашыбыз керек, мелдештерде кандай болот. Анан ушул биринчи менин өзүмдүн милдетим, азыр аракет да кылышыбыз керек. Ушул ушундай жигиттерибиз олимпиадага лицензия алуу. Экинчи милдетибиз. Мына быйыл сизге айтпадым, Амантур бир весөйдө жогору көтөрүлдү деп, мына январь-февраль айында Кыргызстандын биринчилиги болот молодежьто. Ошондо биз дагы жакшы катышып, баягы чемпион болуп, анан дагы Азия, анан дүйнө чемпионаттарына даярдануу. Анын ичинде орто жерде мелдештер бар, баягы календарный план менен да, ушул календарный план менен боюнча ушул акырындан алга жыла беребиз. Биринчи милдет биздин кыргыз спортуна, кыргыздын боксуна аракет кылып, туура тандап балдарыбыз бар. Мен билгенден 6-7 баланы ушул мына экинчи этап азыр Италияда болот экен. Италияда 1-ci местадан 5-ci местага чейин лицензия алынат экен.
Андан кийинкиси Таиландда болот экен. Ошол Таиландга ушул биздин салымыбызды кошуу, ошолорго жардам берип, лицензия алуу. Өзүңүз айткандай Токио Олимпиадасын ала албай калдык. Андан кийинки Олимпиадаларга калдык. Бирок жеке эле лицензия алуу эмес, ушул курама командалар, ошол эле Өзбекстан, ошол эле Казакстан, ошол эле алдыңкы өлкөлөр менен биргелешип сборлорду өткөрүү, балдарды тактоо, анан туура ошол подводка деп коет, туура алып барып, бизде кыргыздын желеги көтөрүлсө, биз значит бул дүйнөгө бекер жашабаган адамдардан болобуз. Белгилүү франциялык жазуучу Марсель Прус өзүнүн суроолорунан турган анкетаны түзгөн. Ошол анкетадагы кээ бир суроолорду берели. Кыска жооп берсеңиз болот, эгер кааласаңыз узунураак деле жооп берсеңиз болот. Сиздин эң мүнөздүү өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Менин өзгөчөлүгүм тактык. Анан адамдардын бири-бирине ишенүү сезими. Окуучу менен балага, бала менен агайга. Эркек адамдын кандай сапатын баалайсыз? Эркек адамдын эркекче мүнөзү болуу. Анын артында көп нерсе жатат да. Ата эркектик мүнөз, калп айтпоо, түз жүрүү, бетке айтуу, баарына кандай десем болот, эркектик мүнөз менен жооп берүү, эркектик болчу жерде эркектик болуу, кичипейил болчу кичипейил болуу, улууларды урматтоо, кичилерди заттоо, эмгек кылуу. Кыз кишинин кандай сапатын баалайсыз? Кыз кишинин бул кыздай болгону жакшы деп айтат эмеспиз элибизде. Кыз киши деген кичипейил болуш керек, баягы сезе билиш керек. Аялдык сапат аларда, аялдык сапаттар толтурат. Кичипейил болуу, баягы ички бала менен туура мамиле, жумшактык, назиктик. Сиздин жактырып калган ишиңиз? Жактырып калган ишим ушул бокс. Сиз өзүңүздү кайсыл учурда бактылуумун деп эсептейсиз? Мен өзүм учурда бактылуумун деп эсептейм, кыргыздын желеги көтөрүлүп атканда. Анан үй бүлөм баары аман эсен, орус ыркодон тышкары болуп, эл журтубузда экономикасы өсүп, өлкөбүздүн жакшы жагдайы болгондо биз бактылуубуз. Кичинекей өлкөбүздө, кичинекей адамдарбыз биз. Биздин өлкөбүз өнүксө, биз ошондо өзүмдү бекер жашабаптырмын, ушул өлкөдө жашаптырмын деп. Илгери союз учурунда айтчубуз. Вот мен Советтер Союзунда төрөлүп калганыма мен ыраазымын деп. Ошондой сезимдер болуш керек да. Идеология деп коет. Ушул идеология бардык тараптан төп келиш керек да адамга. Ошондо гана биз адам өзүн бактылуу сезет. Анын артында көп сөздөр жатат. Өзүңүзгө жаккан сапатыңыз? Өзүмө эмгекчилдик. Кайсыл сапатыңыз жакпайт? Кайсы сапатым жакпайт? Мен кээде бетке айтып алам. Бетке айтып алам. Анан ичимде эчтеке сактабайм. Сыр сактай албайм да, ошондо айтам, айтпай эле койчу, көңүлүн оорутпачы, тигиндей деп коюп, ошол эле окуучуларымды урушуп коюп, урушам да. Ата болгондон урушат, агай болгондон урушат, кайра ичим ооруп калат, бекер айтып койдум деп. Анан акырын жагдайга жараша ошолорду акырын жумшартып көңүлүн алуу. Эмнени жек көрөсүз? Калпычылык. Азыркы учурда жашаган же мурун жашап өткөн бир адам менен маек куруу мүмкүнчүлүгү болсо, ким менен сүйлөшөт элеңиз? Айтайынбы, Конфуций менен. Эмне үчүн? Себеп ал киши бардык жагынан төп келишкен, акылманды, көрөгөчтүк. Анан биздин акелерибиздин арасынан айта кетсем, ушул Кыдыр аке менен сүйлөшөт элем. Ал ошол кишинин көрө билгендиги өзүмдүн тайкелерим болот. Мен ошол кишинин эмгектерин, бул киши мага тайке болот. Анан ошол кишинин акылмандыгын, көрө билгендигин мен сыйлайм да. Ошондой адамдар менен бир баарлашып алсак, значит, армансыз болбойт элем. Чоң рахмат агай, сизге буюрса ийгиликтерди каалайбыз. Олимпиаданы уткан, Олимпиаданын чемпиону болгон бушкерди тарбиялап чыгарасыз деген ишеничтемин. Чоң рахмат. Рахмат.